Оштогу сел 19 жана 10 жаштагы эки кыздын сөөгү дагы Өзбекстандан табылды. Эс алуу жайдан сел суусуна агып кеткен 19 жана 10 жаштагы кыздардын сөөгү Өзбекстандын аймагынан табылды. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат борбору кабарлады. Маалымдалгандай, Андижан шаарынын Шахронсой сайынан болжол менен 2005-2014 жылы туулган кыздардын сөөгү саат 14:30да коңшу өлкөнүн милиция кызматкерлери жана куткаруучулар тарабынан суудан табылып, Андижан шаарына жеткирилген. Беле кетсе кече 14 июлда катуу келген селдин улам Ош шаарындагы Мөлбулак эс алуучу жайынан 4 киши агып кеткендиги боюнча маалымат кабарланган. Суу 44 жаштагы аялды жана анын 6, 10 жана 19 жаштагы кыздарын алып кеткен. Ошол күнү кечинде 6 жашар кыздын сөөгү Өзбекстандын аймагынан табылган. Ал эми бүгүн 15 июлда куткаруучулар аялдын сөөгүн Каттатерик аймагындагы Акбура дарыясынан алып чыгышты. Айта кетсек, бул үй бүлөдөн тышкары дагы бир аялды сел агызып кеткен. Учурда издөө иштери уланып жатат. Булак Супер KG. Колундар жокторго жардам беребиз. Акылбек Жапаров Ошко барды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн Ош шаарына барып, кечээ сел болгон жерлерди кыдырды. Интернетте тараган видеодо анын базарда ишкерлер менен баарлашканын көрүүгө болот. Соодагерлер бийликтен жардам күтөрүн, кенемте бериле турган болсо, ал калыс бөлүштүрүүлөрүнө ишеним артышаарын айтышты. Колунда жокторго жардам беребиз деп жооп берген Акылбек Жапаров. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Оштогу сел жалпы 800дөй үй жана социалдык объектти суу каптады. Алдын ала маалымат боюнча кече 14 июль күнү катталган селдин кесепетинен Ош облусунун Кара Суу району боюнча жалпы 3 айыл аймакта, тактап айтканда Мады, Датка, Баш булакта 9 социалдык объект, 4 мектеп, 1 бала бакча, 2 оорукана, 1 музей, 1 ФАП, 642 турак үйгө суу кирген. Ош шаары боюнча 1 соц объект, 1 бала бакча, 146 турак үйгө сел суусу кирген. Жеринде тактоо иштери уланууда. Бул тууралуу ÖKMден маалымдашты. Булак Селеп KG. Оштогу базарда 842 контейнер болсо, анын 785-ин суу каптады. Ош шаарынын Борбордук базарында жалпы соода багытында 842 контейнер болсо, анын ичинен 785 контейнерди суу каптаган. Бүгүн 15 июлда аталган базар санитардык тазалоо иштерине байланыштуу жабык экенин мэриядан маалымдашты. Жолдорду жана соода түйүндөрүн сел менен кошо агып келген ылайдан, таштандылардан тазалоо иштерине 300гө жакын муниципалдык, коммуналдык ишканалардын кызматкерлери, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары жана Ош гарнизонунун аскер кызматкерлери тартылган. Булак Селеп KG.
Молодец.